Сен экөө сен мындай психологко мындай суроо беребиз да. Только честный болосуң макулбу? Анан себеби чоңдор бизди калп айтып үйрөтүп коет да балдардычы. Анан дос деген достой чынын айтат да. Сен өзүң комнатаң барбы, детский? Ооба. Анан сен ошол бөлмөңө атаң, апаң кире береби? Киргенде мындай чертип киреби же жөн эле уруксаты жок эле тарсылдатып эле кирип келеби? Жөн эле кирип келет, тихо эле. Тихо эле кирип келеби? А сен ошону жактырасыңбы, жактырбайсыңбы? Жактырам. Жактырасың. Уш жериң калп эмеспи? Чын элеби? Чын эле. Себеби кээ бир сендей досторуман сурап көрдүм да, алар ата энесин жакшы көрөт дечи, баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Бирок ошол канчалык туура эмес деген суроо бар да, чоң маселе. Бунун түбүндө чоң маселе бар. Мен ошону Нурзада Нурбаева деген психологдон сурап тактагым келет да. Себеби сенин ата энең бөлмөңө уруксат сурап кириш керекпи же сурабай эле жөн эле кирип келе бериш керекпи? Бирок кыргызым сурабайт да. Сурап кириш керек. Сен сурап кириш керек деп ойлойсуң. Көрдүңбү, сен анын алдында айттың, мен жаман көрбөйм, кире беришет депчи. Эми ойнойлубу? Суроону бердикпи? Башка суроом жокпу же барбы? Бар. Кана суроону бер анда. Нурзада эжеңе суроо берчи. Эмне деген сурооң бар? Бул жашоодо башыңды ооруткан эмне маселе бар? Билбейм кимдикен. Билбесең анда эңкиде сурайбыз балдан да. Эмне себептен ата энелер балдардын бөлмөсүнө киргенде эшикти тыкылдатып, эшикти чертип кириш керек? Бул абдан бир маанилүү көрүнүш. Негизинен караганда балдар ата энеден көргөнүн жасайт да. Негизи эле жалпы жаныбарлар, жандуулар көргөн нерсесин жакшы эстеп калып, көргөн нерсесин жасайт. Манкиси манкийдүү дейт эмеспи? Мисалы пилдерди ала турган болсок, алар балдарына эч нерсе айтпайт да. Алар ушунчалык баягы сабырдуулук менен балдарга өздөрүнүн көрсөткөндүгү аркылуу балдарын чоңойтот экен да, балдарына үйрөтөт экен мындайча айтканда. Биз адамдар деле ошондой элебиз да, биз деле жаныбарбыз, биз деле жандуубуз. Биздин жасаган нерсебизди көбүрөөк балдар кабыл алып, көбүрөөк ошол нерсени эстеп калат да, сөзүбүзгө караганда. Эгер биз балдардын комнатасына, бөлмөсүнө эшикти каккылабай эле, тарсылдатып эле ачып кирип келсек, анда баладан деле ошол нерсени күтүңүз, жана баланын ошол жасаган нерсесин, мындайча айтканда, сындабаңыз. Бул баланын эшигин чертип кирген кандай болот дегенде, биз баланын эшигин чертип келгенибизде биринчиден биз балага болгон сыйыбызды көрсөтөбүз. Эгер биз балага болгон сыйыбызды көрсөтсөк, биз кийин баладан бизге болгон сыйды ала алабыз да. Баланын бизге көргөн сыйын көрө алабыз, мындайча айтканда. Бул баланын эгер өзүнүн бөлмөсү болбосо үйдө, баланын өзүнүн бөлмөсү бул баланын өзүнүн мындайча айтканда эркиндиги. Өзүн эркин сезе турган бир бурч, бир бөлмө, бир жер десек болот да. Эгер баланын өзүнүн бөлмөсү болбосо, андай шарт болбой турган болсо, мисалы, жок дегенде бала үчүн бир бөлмөдөн бир бөлүкчө болуш керек да. Ал жерге бала өзүнүн каалаган нерселерин, өзүнүн койгусу келген нерселерин, өзү үчүн маанилүү болгон нерселерин ошол жерде сактап, ошол жерге эч кимден ал баланын уруксаты жок, мындайча айтканда, ал жерге башкалардын колу тийбеш керек. Баланын уруксаты жок. Ушундай бир бурчу, ушундай бир жери, бөлмөсү болсо, эң сонун, эгер бөлмөгө шарт болбосо, ушундай бир бурчу болгон бала үчүн аябай жакшы да. Ошондо гана бала өзү үчүн жоопкерчиликтүү сезет. Анан кийин, эгер баланын уруксаты жок, баланын бөлмөсүнө кирбесе, анда бала өзүнүн биринчи айтканда чегин билет. Анан кийин башкалардын дагы чегин билет. Өзүнүн чектерин билген адам башка бирөөнүн чегин мындайча айтканда тепсебейт да.
башка өзүнүн чегин билген адам башка бирөөнүн дагы чегин билет, башка бирөөнү дагы сыйлай алат. Өзүн сыйласа, башка бирөөнү дагы сыйлай алат. А эгер адам ал баланы үй бүлөдө мисалы эч ким сыйлабай, ошол эле мисалда айта турган болсок, эшигин бөлмөсүнө кирерде эшигин тыкылдатпай эле тээ эле ачып кирип келип, ал баланын оюн эч ким сурабаса, баланын оюна эч ким маани бербесе, андайын биринчи бала кандай болуп чоңоет? Бала өзүн өзү сыйлабаган, өзүнүн эркин билбеген, өзүнүн укуктарын билбеген, өзүн мындайча айтканда сүйбөгөн адам болуп чоңоет да. Анан кийин ал бала уже сырткы коомго кошулганда, үй бүлөдөн чыгып сырткы коомго кошулганда, коомдо дагы ошентип башка адамдардын, башка жарандардын укуктарын тепселеген, чектеринен ашкан, сыйлаганды билбеген жаран болуп чоңоет да. Ошондуктан коомдогу болгон адамдын орду эң биринчи үй бүлөдөн башталат да. Мамлекеттик деңгээлде карай турган болсок дагы өзгөчө азыркы учурда ар кандай жагымсыз көрүнүштөр болуп атат да. Ушулардын баардыгынын башталышы үй бүлөдөн, кичинекей коом үй бүлөдөн башталат да. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, өзгөчө үйдөгү абалга көңүл бурсак, балдарга болгон жасаган мамилебизге көңүл бурсак, мисалы баягы өзгөчө конок, эгер үйгө конок келе турган болсо, азыр өзгөчө Рамазанда көпчүлүкүбүз коноктосуп атабыз. Анан ал конок тууралуу мисалы үйдө мүмкүн болушунча балдардын көзүнчө негативдүү ой пикириңизди айтпаган аракет кылыңыз. Ал эгер мисалы ошол коноктор тууралуу үйдө ата-эне бири-бири ортосунда балдардын көзүнчө сүйлөшсө, негативдүү ой пикирлерин айтып, же болбосо алардын негативдүү жүрүм турумдарын айтып, ушундай бир талкуу боло турган болсо, ал конок келгенде балада албетте сөзсүз түрдө ал конокко мындайча айтканда жагымсыз сезимдери болушу мүмкүн. Ал конокту каалабашы мүмкүн. Анан кийин конок отурган учурда ушундай бир сөздөрдү айтып салышы мүмкүн. Анан кийин ал коноктун көзүнчө балдарды урушуп жемелемей болушу мүмкүн да. Эгер мындай мисалдар көп эле учурайт да. Бул баланын кылган жүрүм туруму, бул жыйынтык. Жыйынтыкка чейинки процессти ала турган болсок, ал ата-эненин жасаган, ата-эненин көрсөткөн жүрүм туруму, ата-эненин жасаган нерсеси да, мындайча айтканда. Ошондуктан ар бир сөзүбүзгө, ар бир жүрүм турумубузга үйдүн ичинде болгон көңүл буруп, кылдаттык менен мамиле кылсак да, себеби биздин ар бир жүрүм турумубуздан, биздин ар бир сөзүбүздөн кичинекей үйдөгү кичинекей чоң балдар аябай таасирленип, ошол нерседен өрнөк алып, мисал алып, анан кийин ошол нерсенин артынан барат да, мындайча айтканда. Ошондуктан сөзсүз түрдө баланын бөлмөсүнө кирерде тыкылдатып, уруксат алып, бала эгер бөлмөсүн култап алган болсо, эгер бала үйдүн ичинде бөлмөсүн култап отурган болсо, демек ал баланын ал үй бүлө мүчөлөрүнө балким баарына болушу мүмкүн, мындайча айтканда көргөзгөн ишеними төмөн болушу мүмкүн. Балким ал баланын үйдө укуктары тепселенип жаткан болушу мүмкүн. Эгер сиздин балаңыз үйдө бөлмөсүн култап отурган болсо, ошол нерселерге маани бериңиз. Сөзсүз түрдө эшиги ачык болсо дагы, бөлмөсүнүн эшиги ачык болсо дагы тыкылдатып кирерден мурун өзүңүз деле баланын ордуна коюңуз. Мисалы, балким сиз аябай катуу бир нерсени ойлонуп отурган болосуз, же болбосо аябай бир маанилүү бир маселе жөнүндө ойлонуп атсаңыз, бирөө тарсылдатып эле кирип келсе, сиз ошол учурда эң биринчи чочуп кетишиңиз мүмкүн. Биринчи мисал да. Экинчиси, бул нерсени жактырбашыңыз мүмкүн. Же болбосо сиз ал жерде башка бир маанилүү нерсе жасап аткан болушуңуз мүмкүн. Ал нерсени башка бирөөлөрдүн көрүшүн, бул эле үй бүлө мүчөлөрү деле болушу мүмкүн. Алардын көрүшүн каалабайттыр сиз. Ушундай эле жагдай бала менен дагы болот да. Ошондуктан баланын элементардуу түрдө бөлмөсүнө кирерде ошол нерселерди эске алып койсок да, анан сөзсүз түрдө балдардын ой пикирин, эмне себептен эшикти култап алдың, сен сага бир кандайдыр бир коркунуч келип атабы деп атат да, эмне эшигиңди жаап атасың, жаппа дебедим беле, жаппай отур, ачып отур деген сыяктуу эмес. Мындай
бул нерсени спокойно отуруп бала менен маектешип, бул нерсеге кандай чара көрсөк болот деп кээ бир учурларда, мисалы кээ бир маселелердин чечимдерин балдарга коюп койсоңуз, балдардан сиз ойлогондон, сиздин оюңузга келген чечимдерден дагы да креативдүү, дагы да күчтүү, дагы да мындайча айтканда туура чечимдер чыгат да. Ошондуктан кээ бир ушундай учурларда сөзсүз түрдө балдар менен кеңешип, балдардын оюна маани берип, балдардын оюн сөзсүз түрдө ою менен макулдашып иш жасасак деп